Assalamu alaikum урматтуу менин YouTube каналдагы досторум, туугандар. Мынакей биз болсо Германияда Гамбург шаарында турабыз, бир туугандарыбыз менен. Бизди алып алып шаргыдыртабыз деп кетип баратат. Ушулар рас эле келди деп баратабы же надоело деп кетип баратабы билбейм. Эми анын жан дүйнөсүн окуй албайбыз биз адамдар. Бирок биз көргөн нерсебиз мына көчөдөгүлөрдү кабарлайлы. Бул жакта мындай эле кичинекей машиналарды айдашат экен. Land Cruiser анан тигил бул деген джиптарды айдоого ашыкпайт экен. Булар экономияны жакшы көрүшөт экен. Бир анан деген бул жакта аябай бийик тамдар жок экен. Чын айтайын. Дубайда 100 этаж, 200 этаж дегендер бар го. Андай такыр жок экен бuyakta. Үйлөр кичинекей эле. Биз болсо негизи адам болгон соң негатив жагын айтпайбыз, издей берсең чыга берет, адам баарынан чыгат. Ол позитив элдерге канализациясын айтпайлы, цивилизациясын кабыл алалы, өсүп өнүү жагынан. Мына жолдорду караңыздар. Биз жана Аладдинден шырдаганда кетип бараткандай эле кетип баратабыз, мына BMW өзү жесткий машина го, Тумшак эле кетип баратабыз. Туугандар дагы кабарлап туруп айтып турабыз, мынакей Volkswagen деген ушу Германиянын Mercedes, BMW дегендейлер бар го. Мына үйлөрдү караңыздар. Ушундай эле 3 этаж, 4 этаж жашай беришет. Жолдор өтө проблема эмес, килеген жолдон деп талашып. Бир дагы машина бири-бирине сигнал берген жок, ошону бир эске салайын. Пап, нанасыңбы дейт го. Нанасыңбы деген түшүндүңөр да, андай дебейт экен, мындай эле кете берет экен. Туугандар, дагы кабарлап турам сиздерге. Кет. Ананда балалуу үй базар дейт эмеспи? Европага келгенде кантип базарлабай койсуң? Буякта Япониянын бренд кийимдери сатылган жер экен. Анан буякта церковь деген неме жайын айтайт. Тиягында бир церковь, буягында эки церковь дегенде буякта бар экен. Тиги өрттөнүп кетти баса бул. Өрттөнүп кеткен церковь экен, Кудайдын карына калган го. Дагы кызыктуу жерлерди кабарлап турабыз. Маалымат берип койбосок болбойт деген, бул деген 14-кылымда курулган туурабы? 14-кылымда мына курулуп атат. Андан кийин 1800 канчанчы жылы өрт каптаптыр шаарды, 42-жылы? 1842-жылы өрт каптап, өрттөнгөн экен ошол боюнча. Ошол. Эми ал тарыхты эмне экенин билбейбиз. Карап чыксак болот. Жол эмне деп ойлойсуздар? Мына резина экен, мына. Басып көрүп атабыз. Бул өзү көз көрбөгөндөргө шарт түзүп берген мамлекетте, караңыздар. Жанына келет, кнопканы басат, светофор күйөт. Анан өтөт туугандар. Ушундай экен Германия. Көпүрө бул биримдиктин символу туугандар. Неге дегенде ажырашкандарды бириктире турчу, урушуп кеткен мамлекеттерди бириктире турчу, урушуп кеткен адамдарды бириктире турчу көпүрө символ. Көпүрө өзү ушундай бир бекем салыныш керек. Көпүрө бекемдиктин символу, биримдиктин, ынтымактын символу туугандар. Анан көпүрөнү дагы кооз салыш керек. Дарыялардын үстүндө Кыргызстанда көпүрө аябай маанилүү. Сөзүмдүн төркүнүн түшүндүңүздөр да. Мына жолду көрдүңүздөр. Шырдак кылып коюп таштар менен жасап. Анан түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн. Могу кулплар эмне бар экен? Сүйүшкөндөр. Сүйүүбүз бекем болсун деп ушундай эстелик калтырып кетет экен. Мынакей. Дагы нерсени унутуп калып турмун. Мында бекитеткен дагы ачкычын сууга ыргыт жиберишет экен. Эгер болсоң таап ал. Мынакей сиздер алыстан көрүп жаткан бул болсо Гамбургдагы эң чоң филармония турабы? Турайын жатамы жигиттер? Сиздер менен бирге ишин көрүп чыгабыз. Көз жетпейт, бийиктиги, чоңдугу. Эскалатордун узуну дейт. Дүйнөдө биринчи орундагы узун эскалатор экен дейт. Бул ошо филармониянын ичиндеги өзүнчө бир балкон экен. Анан караңыздар, балкондон чыгып алып туруп. Могул жерде дарыя, кайсы дарыя бу? Элбе дарыясы дейт. Кыргызча өлбө дарыясы экен да. Ей вали.
Tapqa salgan sen buldun, boy salıp aldın özünü, bozdog'on men buldum. Buldun alıp akıllın, bozdotqon gülüm sen buldun, bozdotqon gülüm sen buldun. Yey vali. Мынакей көчөдөгү жолдорду мындай кой. Филармониянын ичинде дагы ушундай көз азиздер үчүн жол бар экен. Каалаган жерине алып барат, туалетине алып барат, сахнага алып барат дегендей. Дизель болсо 1 литри 1 евро 57 цент, а тиги 95 95 майып. 1 евро 71 цент. Ошондо 1 евро почти 90 150 сом экен. Туугандар эбиз. Yo. Бейлем. Германияга келип строительство тармагын карайсың да, анан тети кызыл кирпичти көрдүңөр, муну көрдүңөр. Баарын карасаңыздар ушундай кызыл кирпич. Биз болсо кирпич коёбуз, анын сыртынан шыбайбыз, кайра жылуулук беребиз. Мында андай нерсе жок экен. Мына кирпичти так таза, сапаттуу койду. Анын артында убарасы жок. Траурс келди. Hello. Биз ак кара деп бөлүнбөйбүз. Кыргызстандагы кара достор сиздерге салам. Гана алып тургандан салам. Кыргызстан салам деп кой. Кыргызстан салам. Ой, баракелде. Тоштар. Азыр Балтика деңизинин жээгинде жүрөбүз, чиркиндик. Жамгыр биз бүткөндө. Булар да биз сыяктуу күнүн көрүп атат. Караңыздарчы, тиги деңиздин сырын карабыз, деңиздин. Жакшы барыңыздарга Балтика деңизинен салам. Албетте деңиздей адамдар үчүн. Көлчүктөй адамдарга деле салам айтам, бирок деңиздин саламын көтөрө албайт кондайлар.